Урматтуу жаңы министр. Билим берүү министрлиги тейлеген 3 багыт болсо, бүгүнкү күндө 3 тең өлдү десем ача чапкандык болбос. Бул бала бакчалар, орто мектептер, анан жогорку окуу жайлары. Дарек деп айтайын, бала бакчалар бүгүн жетишсиз, кезек күтмөй, туурабы? Бир пара алмай киргизгенге, анан бир бөлмөдө 40 бала окутуп атат. Бул маселе кантип чечесиз? Сиз айткан туура. Бул маселени анализдеп, сиздер менен өкмөт менен чогуу чечкенге аракет кылабыз, сөзсүз түрдө. Сиздин оюңуз болуш керек, кантип чечкенге аракет кыласыз? Программаңыз болуш керек. Кандай кылып чечесиз? Бул өлгөн тармак. Бала бакчаларды көбөйтүшүбүз керек. Колдон келишинче мамлекеттик жана жеке менчик бала бакчаларга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ошол аркылуу бала бакчанын көйгөйүн системалуу түрдө чечебиз деп ойлоп атам. Азыр бардыгын биз анализге алышыбыз керек. Искел Чыныбекович. Экинчи багыт бул орто мектептерде. Билим берүүнүн деңгээли боюнча постсоветтик мамлекеттерде Кыргызстан эң акыркы орунда. ОРТ өзүн актадыбы? Директорлор баш ийбейт. Бул тармакты кандай иш алып барасыз? Азыркы кезде мына 2024 жылы ПИЗа эл аралык уюму тарабынан дагы кайрадан биз билим берүүнүн деңгээлин, сапатын баалоо боюнча процесс болот. Азыр 15 жашка, ошол 2024 жылы 15 жашка чыккан балдар тапшырышат. Азыр алар 4-5 класста окуп атат. Ошолордон баштап биз аны даярдап, тулам ошол критерийлерге ылайык, билим берүүнүн баасын, сапатын көрсөтүүчү индикаторлорго ылайык биз даярдап барышыбыз керек. Кийинки жолкусунда биз уят болбой турган болушубуз керек деп ойлойм да. Системалуу түрдө мүмкүн болушунча бардын бир комплекстүү азыр иш-чаралардын жыйнагын, топтомун иштеп чыгышыбыз керек. Болуптур эми. Франциянын билим берүү министри мынтип айтты да, мен ООНдун резолюциясын буздумбу, адам укугун буздумбу, же балдардын укугун буздумбу, бирок мен жоопкерчиликти ушундай өзүм алдым, ушундай чечимди кабыл алдым. Уюлдук телефондор менен мектепке барганга тыюу салды. Сиз кандай деп ойлойсуз ошол билим берүү министрин Францияныкын туура чечим кабыл алдыбы? Эми соска менен чоңойгон бала менен сотка менен чоңойгон баланын айырмасы бар. Турмуш көргөзүп койду, туурабы? Сотка чыккан кандай болот, соска эмген бала кандай болот? Анан ушу сотканы окуган бала китеп окубайт да. Сиздин оюңуз кандай? Мен жеке оюм ушул нерсени дагы иште карманам деп ушундай бир жыйынтыкка келип атам. Сабак учурунда балдар таптакыр алагда болбош керек, колдонбош керек. Ал эми балдардын жеке коопсуздугу үчүн ата энелер буга дагы мындай бир болсун деген талаптары дагы бар. Бирок мектеп ичинде биз биринчи кезекте коопсуз мектеп деген долбоору бар. Ошол коопсуз мектеп түзгөндөн кийин мектеп ичинде таптакыр колдонбош керек деп ойлойм. Эми жогорку окуу жайлардын айтайын да, койчу көп болсо кой арам өлөт дейт да. Бизде жогорку окуу жайлар өтө эле көп эмеспи? Мурун 9 ел болчу да, баарын жетишчи. Азыр 65. Орустар 50% азайтты. 2000ден 1000 деле калтырды. Сиздин оюңуз кандай? Албетте бул боюнча туура айтып атасыз. Бирок азыр мына мамлекеттик 31 гана мектеп, жогорку мектеп бар, университеттер. Ал эми калгандары көбөйткөндөрү жалаң жеке менчик сектор аркылуу көбөйүп атат да. Алар инвестиция тартып алып келип, инфраструктураны түзүп, лицензиялык талаптарга алып келген учурда биз баягы конкуренция болсун, альтернатива болсун деген ойлор менен лицензиялар берилсе керек. Бирок сиз эң туура айтып атасыз, сөзсүз түрдө биз бул жерде оптимизацияга барышыбыз керек. Бирок студенттердин саны кескин түрдө төмөндөп атат. Мына 2220 болсо, мына 4-5 жыл мурда азыр 165 миң студент болду да. Бул эми сапатка алып барат деп атам, акырындап. Себеби бири-бирине атаандашуучу айрым бир университеттерде азыр 100гө жакын эле студенттер калды. Азыр тандоо башталды да. Атаандаштыкты жаратыш үчүн анда кайра сынакка келиш керек да. Туурабы? Туура. Германия контракттан баш тартты. Сиздин оюңуз кандай? Эгерде мамлекеттин дарамети мүмкүнчүлүгү жетсе, албетте бюджеттик негизде мамлекеттик эсептен окуткан жакшы. Эми негизги сурооду Алтынай Сейитбековна сизге берейин. Октябрь айында билим берүү министрлигинде иштегендердин айлык маянасы көтөрүлүп атат да. Бул жакшы. Мугалимдер көтөрүлгөнчө айлыгы көтөрүлгөн, бул жакшы. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү аткарылган жок, салык жыйналган жок, бажы аткарган жок. Акчаны кайдан таптыңар?
Финансы министрлиги болсо Жок, жоопкерчилик бюджеттен алып, акчаны каяктан чыгат? ошол эле булагы бюджет, республикалык бюджеттен кээ бир чыгымдарды кыскартып, бирок мугалимдердин айлыгын көтөргөнгө ошол акча табылды. Жок, бул элдин суроосу да, сиз так жооп бербей атасыз. Жана Кумтүргүл 16 миңди сатып, анан мугалимдердин айлыгын көбөйтүп атыр, ушуну сурап койчу да эл сурап атат. Не деп жооп берели? Мен ойлойм, финансы министрлигине тагыраак жооп берет, конкреттүү түрдө булак каяктан болду. Бирок булак республикалык бюджет. Республикалык бюджеттен. Ооба. Рахмат.